Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Üçüncü görünüş. Allah Taala müşriklerde Kur'an düşkön vaqtdağı Allah'a şerik koşup durgan müşriklerden şirkin jokko çıgarуу üçün mına uşul metoddu koldondo, rububiyatın bayandap, Allah'tan özüne gana sıyınуу керек ekendigin bayandadı. Mına uşul üçüncü görünüştün özünün bir neçe sürettörü var. Kur'an'da kebir ayatlarda kelet, müşrikler Allah'tan rububiyatın kabul alışkan, moyundaşkan, müşrikler Allah'ta rızkı berүү üçün, jaratuuchu, başkaruuchu dep işenişet bolчу. Mındayça aytkanda rububiyatta Allah'tan şerigi jok dep bilişet bolчу. Allah Taala alardan oşol rububiyattagı işenimlerin dalil kılıp turup, Allah'tan rububiyatın rastap turasыңар, emi kanday kılıp Allah'ka unuhiyatta, mındayça aytkanda ibadatta şerik koşosыңар dep Allah Taala rububiyatın alarga Kur'an'da dalil kılıp keltirgen. Mına oşol ayatlardan Allah Taala Naml suresinde aytat: "Kulil hamdulillahi ve salamun ala ibadihillezine istafa. Allahu hayrun amma yushrikun." Ayt o Muhammed, Allah'a maqtoolor, tandap algan pendelerine, paygambarlarga salam bolsun. Allah jakşыбы? Je sizler Allah'a şerik kılıp jatkan kudaylarбы? İlahtarбы? Allah Taala mına uşunday aytıp turup, жалгыз өзүнө сыйынылуусу керек экендигин далилдөө үчүн рубубиятына таандык болгон сыпаттарын баяндайт. Allah Taala алар мушриктер ширк келтирип жаткан нерселеринен жакшыраак экендигин баяндап туруп, "Амман халакас самавати вал арда анзала лакум минас самаи маан фанбатна бихи хадайqa зата бахжа فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون." Asmanlar menen жерди жаратып, силерге асмандан суу түшүргөн ким? Biz al суу менен кооз көркөм бак бостондорду өндүрдүк. Силер ал бактардын дарактарын өндүрүп өстүрө албайт элеңер. Эми айткылачы, ушуларды Аллах менен бирге шерик болгон кудайлар жасадыбы? Жок, алар Аллахка башка илахтарды тең кылган адамдар. Бул иштерди кылган Аллахтан башка эч ким эмес. Allah менен башка бир илах болуусу мүмкүнбү? Жок. Алар Аллахка башкаларды тең кыла турган, шерик кыла турган коом деп айтты. Амман жа'алал арда қараран ва жа'ала хилалаха анхаран ва жа'ала лаха раваси ва жа'ала байнал бахрайни хажиза а илахум ма'аллах бал аксарухум ла я'ламун. Же болбосо, жерди ким инсаниятка башпаанек кылды? Анын араларына ким дарыяларды агызып, үстүнө тоолорду орнотуп, эки деңиздин, дарыя менен деңиздин арасына ким тосмо койду? Аллахбы же Аллах менен силер ага шерик кылган кудайбы? Жок, алардын көпчүлүгү акыйкатты билишпейт. Амма южибул муттарра иза да'аху ва якшифу су'a ва яж'алуkum khulafa'il ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Же болбосо, зарыккан мухтаждын дуасына ким жооп берип, банени ким кайтарат? Жана силерди жер бетине ким халифа орунбасар кылат? Аллахбы же Аллах менен силер ага шерик кылган башка кудайбы? Башка илахтарбы? Өтө аз ойлоносуңар. Амма яхдикум фи зулуматил барри вал бахр ва ман юрсилур рияха бушран байна ядай рахматихи а илахум ма'аллах та'ала Аллах амма юшрикун. Же болбосо силерге кургактык менен деңиздердин караңгылыктарында жол көргөзгөн ким? Жана өз райым рахматынын астынан сүйүнүштүн элчиси катары шамалдарды жиберген ким? Аллахбы же силердин оюңардагы Аллах менен бирге шерик болгон кудайбы, ошо илахбы? Аллах алардын ширк амалдарынан аруу таза жана бийик. Амман ябдаул халqa thumma yu'idуhu ва ман yarzuqukum минас самаи вал ард а илахум ма'аллах кул хату бурханакум ин кунтум садиqin. Же болбосо, инсанды авалкы ирет жаратып, кийин аны өлгөндөн соң кайрадан жарата турган ким? Жана силерге асмандан жана жерден рызкы бере турган ким? Аллахбы же Аллах менен бирге болгон силер шерик кылган кудайбы? Айт о Мухаммад, эгер Аллахтын шериги бар деген сөзүңөрдө чынчыл болсоңор, далилиңерди алып келгиле. Аллах жакшыбы же мушриктер шерик кылып сыйынган илахтар жакшыбы деп Аллах гана сыйынууга татыктуу болгон рубубиятка таандык сыпаттарды санап өттү. О мушриктер, далилиңерди келтиргиле. Эгер силер сыйынып жаткан бут санамдар, идолдар сыйынууга татыктуу болушса, далилдерди келтиргиле. Кул хату бурханакум.
Алар эч качан далил келтире алышпайт. Демек, мушриктердин бул нерсени моюнdoолору, мындайча айтканда Аллах Тааланын рубубиятын, Аллах Тааланын рубубиятта шериги жок деп моюнdoолору, билүүлөрү, аларды улухиятта да Аллах Тааланын бирлигин растоолору керек экендигин далилдейт. Рубубиятта Аллахтын шериги жок деп билишкенден кийин, ибадатта да Аллахтын шериги жок деп билүүлөрү керек болчу. Дагы башка бир аяттарда мушриктер сыйынган идолдар, ошол бут санамдар бир рубубиятка ээ эмес го деп келет. Анан кантип аларга сыйынасыңар деген аяттар келген. Мына ошол аяттардын бири: "Валлазина яд'уна мин дуниллахи ла яхлуқуна шай'ан ва хум юхлaqun." Аллах Тааланы таштап ибадат кылып жаткан бул идолдарыңар эч бир нерсени жаратпайт го, алардын өзү махлук. Амватун гайру ахя ва ма яш'уруна айяна юб'аthun. Жансыз өлүктөр алар. Алар адамдардын качан тирилүүсүн да сезбейт. Робби болгон зат, кайыпты билүүчү зат болуусу керек. Кайыпты билүүчү зат болуусу керек. Мушриктер сыйынып жаткан идолдары, илахтары эч бир рубубият сыпатына эмес. Аллах Таала башка бир аятта айтат: "Хаза халқуллахи фаруни маза халақаллазина мин дунихи бализ-залимуна фи далалин мубин." Бул Аллах Тааланын жараткан нерсеси, силердин Аллах Тааланы таштап андан башкасына сыйынып жаткан нерселериңер эмнени жаратып коюптур? Балким залымдар ачык адашуунун үстүндө. Анткени эң чоң зулум бул ибадатта Аллах Тааладан башкага арноо. Зулум бир нерсени өз ордунан башка бир орунга коюуну зулум деп аталат. Ибадатты Аллахтын жалгыз өзүнө арнабай башка бирөөгө арноо бул зулум болуп саналат. Анткени алар сыйынган нерселери бир нерсе жараткандарын далилдеп бере албайт. Башка бир аятта мындай делет: "Афаман яхлуqu каман ла яхлуq, афала тазаккарун." Баары нерсени жарата турган зат бир нерсени жарата албай турган нерселер менен барабарбы? Силер эскерме албайсыңар? Башка бир аятта Аллах Таала айтат: "Ам жа'алу лиллахи шурака халaqu ка халqihi фаташабаха ал-халqu алейхим, кулиллаху халиqu кулли шей ва хуал вахидул каххар." Же болбосо, алар Аллахка башка кудайларды шерик кылышып, булар деле Аллах жараткандай жарата алат деп ойлоштубу? Анан өз сөздөрүнө өздөрү ишене албай, бул махлукту Аллах жараттыбы экен, же махлуктар жараттыбы деген күмөнгө түштүбү? Айт, бардык нерселердин жаратуучусу Аллах. Ал жалгыз бардыгын жеңүүчү. Ошондуктан Куран мушриктердин кылып жаткан иштерин ахмакчылык деп санады. واتخذوا من دونها آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Аллах Тааланы коюп башка илахтарга сыйынышты. Эч бир нерсени жарата албаган, өздөрүнө окшош махлук болгон нерселерди илах кылып алышты. Бирөөлөргө эмес, башка бирөөлөргө эмес, өздөрүнө пайда зыян жашоо, өлүм бере албаган жана кайра тирилте албаган нерселерди өздөрүнө илах кылып алышты. Фата'ала Аллаху амма юшрикун, аюшрикуна ма ла яхлуqu шай'ан ва хум юхлaqun. Мушриктердин ширк келтирип жаткан нерсесин Аллах Таала улуу, аруу, таза. Эч бир нерсени жаратпай турган нерселерди шерик кошушабы? Алардын өздөрү махлук. Вала ястати'уна лахум насран вала анфусахум янсурун. Аларга да жардам бере албайт. Ким алардан жардам сурап жаткан болсо, ошол идолдарынан, ошол илахтарынан, жалган илахтарынан, жана өздөрүнө да жардам бере албайт ошол илахтары, ошол жалган илахтары. Эми экинчи маселеге өтөбүз. Демек, биринчи маселе эмне эле? Аллах Таала Куранда рубубиятын далил кылып туруп, жалгыз өзүнө ибадат кылууга чакырды. Мына ушунун 3 көрүнүшүн айтып өттүк. Аллах Таала Куранда көптөгөн аяттарында жалгыз өзүнө сыйынууга чакырып туруп, далил иретинде өзүнүн рубубиятын айтып өттү. Экинчи көрүнүшү, пайгамбарлар да өз коомдорун жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынууга чакырышкан убакытта рубубиятты далил кылып келтиришти. Үчүнчү бир көрүнүшү, мушриктердин ширктерин жалганга чыгаруу үчүн Куран мына ушул методду колдонду. Мындайча айтканда, мушриктер шерик кошуп жаткан нерселеринде бир нерсе рубубият сыпатына эмес болчу. Ошол мушриктер Аллахка шерик кошуп сыйынган идолдары, ошол бут санамдары рубубият сыпатына эмес болчу. Эми мына ушул рубубиятты далил кылып келтирүүнүн биринчи көрүнүшү эле, мушриктер рубубиятта Аллахтын шериги жок экенин моюндашат. Аллах Тааланы рызкы берүүдө, өлтүрүүдө, башкарууда шериги жок экенин билип, анан эми улухиятта шерик кошушкан.
Бул биринчиси болду. Экинчиси, сыйынуучу зат эки себепке көрө сыйынылат деп айттык. Биринчиси, сыйынуучулардын Раббиси болгон үчүн, аларды башкарып турган үчүн, тарбиялап башкарып тургандыгы үчүн. Экинчиси, толук сыпаттарга болгон үчүн. Аллах Таала өзүнүн ысым сыпаттарын далил кылып туруп, өзүнө сыйынууга буйрган. Асмаи сифатты далил кылып туруп, асмаи сифаттарын далил кылып туруп, өзүнө ошол таухид улухияга дават кылган. Ошол ибадатта өзүнө гана сыйынуу керек экендигин далилдөө үчүн асмаи сифатты далил кылып туруп, өзүнө таухид улухияга дават кылган. Мындайча айтканда, ошол асмаи сифатты далил кылды. Ошонун негизинде, ошол асмаи сифаттагы далилдердин негизинде, ошол ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноо керек экендигине чакырган. Мына ушуга аяттарды келтиребиз иншалла. Мунун да эки түрдүү көрүнүш келген. Муну эмки сабакта окуйбуз. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.